Мына бир эле Ленин районун алсак, буга чейин 150 миң калкы болсо, азыр 200 миңден ашып кетпедиби, туурабы? Эми ушул мына Минцифрага Замирбек Кубанычевич, сизге да бияктабы? Сиз мына госрегистрге акыркы убакытта бардыңызбы же барбадыңызбы? Мына шаар чоңойгондон кийин азыр күндө барсаң, ошол жерде адам тыгылып батпай калды да. Эми жаңы имаратты бердиңер, ал жакшы. Туурабы? Бирок сер ошол АТРден кийин калктын саны чоңоюп кеткенин сер ошону учут этпей койгон окшойсуңар. Эмне дегенде күндө барсаң ошол жерде эл кырылышып аткан болот. Кырылышып, ал жерде бири-бири менен согушуп, айтышып, андан көрүүчү сер ар жердин ачпайсыңарбы? Мына ар бир райондо бирден ачкыла. Билесиңерби эмнеге ал жакка бардыгы барат, госрегистрге? Эмне дегенде ал жерде нотариустун услугасы 13 миң сом, частныйга барса 30 миң сом. Теңдештирип койгула анда. Бардыгы жерде бирдей болсунба? Ошондо тыгын болбойт, бардыгы ошол жакка барып, арзан нотариус экен деп ошол жакка барышат. Анан алар билесиңер тиги немеси постоянно зависать этет, системасы нотариустардыкы. Постоянно мына сиз ошо Минцифра сер карабайсыңарбы? Может быть, алардын немелери начардыр, баягы оборудованиялары, серверлери, может быть, не соответствует. Постоянно зависает. Чечиш керек да.